Assalamu алейкум, кандайсыз? Иштериңиз жакшыбы? Сиздин бир советиңиз керек болуп чалдым эле да. Билет алайын десем, чөрүмсөктө болуп калып, кете албай калдым эле ака. Эми кайра кетиш керек болуп атат. Ошонун кандай жолдору бар? Анан болбосо мына полный документтерими алмаштырып, башка фамилияга өтүп кетсемби деп ойлонуп аттым эле. Ассаламу алейкум мекендештер. Кара тизмеге түшүп калсаңар, өзүңүздөр билесиздер, 31 декабрь 2021 жылы жаңы мыйзам чыкты. Ал мыйзам боюнча бардык чет элдик жарандар Россияга келгенден баштап 30 күндүн ичинде бир жолу өзүлөрүнүн кол манжасын жана сүрөттөрүн түшүп кетиш керек. Ошол себептен төмөнкүдө мурункудай паспорттарды алмаштырып, көлүктөрдү алмаштырып, бардык документтерди алмаштырып, кайра Россияга кирүүгө кыйынчылыктары толуп калат. Эмне үчүн дегенде, анткени Россияга кайра киргенде, эгерде мурун кол измелер болсо, Россия Федерациясында папиллон деген дактило системасы бар. Ал система боюнча бир издүү адамдарды, мындайча айтканда, кол издерин окшоштугунун негизинде адамдарды идентификациялоо системасы бар. Ошону менен эмне деп айтат элем? Эгерде мурун Россия Федерациясынан келип дактило картаны бир жерден тапшырса, андан кийин фамилия, имя, отчествосын алмаштырып, кайра жаңы данныйлар менен келгенден кийин кол манжасы менен сканировать этип туруп издөөгө салса, анда ал мурунку аты жөнү чыгып калат дагы, кайра эрежени бузгандыгы аныкталып калат. Ошондой эле папиллон системанын эң эле кызыктуу нерсеси бул өзгөчө криминалисттерге аябай кызыктуу нерсе. Анткени ар бир кылмыштуу болгон жерлерден криминалисттер кол измелерин, көчүрмөлөрүн алышат дагы, жана идентификацияга жараган кол измелерди ошол папиллон системасына салып, издөөдө жүргөн кылмышкерлерди же болбосо кылмыш кылган адамдарды табуу жана ошондой эле кылмыш кылган адамдардын күнөөсүн мойнуна коюу, тергөө иштерин оңойлотуу системасы. Ошол себептен Россияда азыркы маалда кол изин алып жана сүрөттү, чет элдик жарандарды сүрөткө тартуу ишмердүүлүгү бул чет элдик жарандардын арасындагы кылмыштуулукту азайтуу багытында жүргүзүлгөн иш аракеттер болуп эсептелет. Ошол себептен айтат элем, Россияда жүргөндө мыйзамды сактайлы жана ошондой эле ар кандай кылмыштуулуктан алыс бололу. Сиздерди урматтап, Мирбек Салбекович, көңүл бургандарыңызга чоң рахмат.